Жалпы көрүшүгө салам айтабыз, урматтуу көрүүчү. Сонун жаңылык менен силерге буюрса бөлүшөлү деп турабыз. Ой булактагы Нурмат байкени баарыңар эле таанып калдыңар да. 15 баласы бар. Мына ошол кишинин сонун жаңылыгы бар, буюрса. Астында көрүңүздөр биз менен чогуу. Мына ушундай унаалуу болуп тур. Бул кайсыл унаа, эмне унаа, кимден алган унаа, анын баардыгын биз астыңкы мүнөттөрдө силерге көрсөтүп беренге даярбыз. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, кайрадан 3-чү ирет буюрса каарманыбыз менен бүгүн амандашып отурабыз. Ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эсогуңуз жакшыбы? Рахмат. Кут болсун, кут болсун. Рахмат. Кубаныч. Сүйүнүч. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып сиздерди ушул Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Туткан орозолоруңарды кабыл кылсын Аллахым. Ушу Рамазан айында биздин үй бүлөгө да бир чоң жаңылык болду дегенде, күтүлбөгөн жаңылык, сюрприз болду десек болот да. Эмне дегенде, күндүн биринде 2-3 күн эле мурун эле президентибиз катчысы Аскат чалып эле аты жөнүбүздү сурап эле ушундай бир видеоңор болгон экен, ошону ажообуз көрүптүр. Анан кийин срочно келгиле деп калды Бишкекедечи. Келгиле дегенде бир шок болуп калдык. Кандай? Эмне болот экенде? Ооба. Ошентип эле анан кийин аялымды алып эле ушул жөнөп калдык сапарга. Сим-карта сатып алуучуларга жаңы эреже. Кулактандыруу. 2024-жылдын 26-мартынан тарта Кыргызстандагы бардык уюлдук абоненттин персонификациялоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Кыскасы эми сиз сим-карта сатып алсаңыз, аны сөзсүз түрдө өзүңүзгө каттооңуз зарыл. Аны үчүн атайын кеңсеге баруунун кереги жок. Мобилдик оператордун өзүнүн тиркемеси аркылуу онлайн каттоодон өтсөңүз болот. Аны үчүн сизге бир гана паспорт керектелет. 2024-жылдын 1-апрелинен тарта саткан сим-карталарда кээ бир кызматтар чектелүү болот. Качан сиз онлайн каттоодон өткөн соң бардык функциялар иштеп баштайт. Бийлик мындай чара жеке маалыматтын коопсуздугун сактоо үчүн кабыл алганын билдирди. Себеби биздин телефон номерлерге атайын электрондук капчыктар, банктык карталар жана соц аккаунттар байланган. Ошондой эле абоненттер мобилдик оператордун сатуу жана тейлөө кеңсесине барып өзүнүн паспорту менен каттоодон өтө алышат. Буюрса, арттагы турган унаалуу болушуптур. Анын бардыгын дагы астыңкы мүнөттөрдө шашпай айтып беребиз. Кубанычыңызды айтып бериңизчи, жеке. Кубаныч даже эми сүйлөй албай да калдым болуш керек. Аллахым биринчи Рамазан айыңар менен кут болсун элибизге, баарыңарга. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Аллахым баарыбызга да силерге да ушундай ниеттериңерди кабыл кылып, Аллахым да силердин орозоңарды кабыл кылсын да. Сонун, кубанып атасыз. Кубанып атам. Эми кубанганыман даже сөз эмне деп айтарымды билбей атам да, эми баары тең биринчиден Аллахка шүгүрдү айтыш керекпиз да. Эң биринчиден Аллах да угуп калды биздин ниеттерибизди. Эң башкысы ушул достор. Сонун кубаныч, буга чейин 2 жыл мурун Нурмат байкенин үй бүлөсүн биз жалпы коомчулукка чыгаруу үчүн биз чагылдырып чыгарганбыз. Ал жакта дээрлик миллионго жакын көрүүчү чогулган. Андан кийин Нурмат байке менен биз өзүбүздүн жеке YouTube каналыбызга чыгарганбыз видеону. Мына ошентип азыркы учурда сонун кубаныч менен бөлүшүп турган учур. Маектен да шашпай уланталы буюрса. Сөз башынан болсун ага. Кантип унаалуу болуп калдыңар? Так, 2 күн мурун кызым ушу телефонду көтөрүп келип, бирөө сиз менен сүйлөшөм деп атат дейт. Сүйлөшсөк эле ушул Аскат өзүн тааныштырып, ушу президенттин ушу катчысы болом деп, анан ушу аты жөнүмдү сурап, тактап, анан ооба мен ошол болом. 15 балаңыз барбы дейт. Ооба 15 балабыз бар. Биз ошо сизди кыскача ошол анан тактап аттык эле дейт. Ооба дедик, десек эле анан кийин анда сизди деген ошо президентибиз чакырып атат. Эртең чыга бериңиз деди да. Анан кайра туруп азыр 1 сааттан кийин тактайын, анан кийин чыга бериңиз деди да. Анан 1 сааттан кийин чалды да, ошо чыга берет экенсиз деди да. Чечилди. Анан кийин биз деле ошол түшүнбөй эле, сүйүнбөй эле. Эмне бар? Ооба. Дароо сразу эле аялымды алып эле кеттик, ошо сапарга чыгып келип, күн мурун келип, анан ошол бүгүн саат ошо 12-де кезиги болду. Президент ошо Садыр Нуркожоевич өзү резиденциясында кабыл кылды. Жолугуп, учурашып, бетме-бет сүйлөштүк. Ошо өзү сурады, жашооңор кандай? Канча малыңар бар?
эмнекечилик кыласыңар деп баарын айтып бердик. Айтып бергенден кийин деп туруп ошол деп туруп сизге бизден жардам деп туруп анан ушундай машинени деп берип атат. Машиненин ключун берип атат. Силерге спринтер деди да, спринтер дегенде кооганычың ичиңе батпайт деп туруп анын баары жашырып чыдап атпайм. Ошентип анан кийин дагы акчалай да берди. Ушундай мынакей дагы жардам, ушу мал алып алгыла деди да. Мал алып алгыла. Ошентип анан кийин Сыр болбосо байке. Акчалай. мен барып эсептей элекмин, бирок эми жакшы эле. Ачы элексизби? Ооба. Эми бирок көп эле го деп ойлойм да. Мындай бир стопко берди бирок ошо. Болгондо доллар менен берди ошо, анан албаштыр. Сон. Ооба. Ушул эле мага карматып атышпайбы акчаны? Мен жолдошуңузга мага сизге берейин деп эле анан мага карматып эле. Мен ошойчо эле алып эле билбейм ушул. Салдыңыз. Алып эле ушул эле баягы акчаны алып эле сумкага салып эле шоковый эле состояние болуп эле кете бердик. Рахмат айтып. Обязательно, ансыз кандай. Рахматын айттык. Ыраазы болсун дедик. Кызыл автоунааңыз бар болчу. Сиз ошондо тойго баратканда айттыңыз эле, тойго кантип чыгасыңар ушундай бир үй бүлө дегенде 3 рейс болуп кетет экен да. 3 рейс, 4 рейс болуп кетет экен. Анан тааныштарга тиги буларга айтып алып анан ушинтип барабыз деп. Баарыбыз чогуу барсак жакшы болот эле. Ушундай бир спринтер болсо эми деп айтканыңыз бар эле да. Демек үнүңөр жетти. Тияка. Ооба. Жетти, ооба, ушу президентибиз себепкер болду. Ушу ыйык Рамазанда ушундай жакшы белек бечкек берди да бизге. Ошол Кудай кабыл кылсын, Алла ыраазы болсун. Адамдарга ыраазы болбогон дейт, Кудайга ыраазы болбойт дейт. Ушу биз ыраазычылыгыбызды билгизебиз, мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ошо иштерин ийгилик, адилеттүү башкаруучулардан болсун, калыс бөлүштүрүүчүлөрдөн болсун, президентибиз ушундай тең карап, элибиздин ушу кем карыштарын чече турган башчыбыз болсун. Ошону каалап кетет элек. Сонуна. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Сонуна чындыгында ошондой эми буга чейин рэп жүрбөдүм биле, сиздин ушул топук кылып, шүгүр деп, ар бир сөзүңүздө жак менен түзмө түз байланышып ыраазычылык келтирип турасыз дагы. Анан ошон үчүн дагы бир себепкер болду окшойт да, себеп болду окшойт да. Негизи ар бир видеону чыгарганда баягы бир максаты болсо экен, жардам болуп калса экен деген ой менен чыгарабыз го. Ошол кезде 2 жыл өтүп кетти арадан. 2 жыл өтүп кеткенде биз баягы максатыбызга жетпей калдык го деген ой болгон. Демек эртегечи болбойт экен да бул нерседе. Тупа туура. Сиз деле мисалы болбой калды го деп ойлогон болушуңуз керек. Ийгиликтин эрте кечи жок дейт. Бирок ошол убакыт өтүшү менен 2 жыл бат эле өтүп кетти. Биз деле күткөн эмес, бирок ушундай биз үчүн мындай чоң сюрприз болду деп, күтүлбөгөн бир подарок болду да эми. Биринчиден ошо Кудайга шүкүр, экинчиден ушул себепкер болгон адамдарга рахматыбызды айтабыз. Эми эмнени айтабыз эми? Жакшы, Алла Таала эми 2 дүйнөлүк бактылыгын берсин. Буюрса. Кут болсун ага. Рахмат. Кут болсун, бар болгула ага, бар болгула. Бул унааңыз менен, жалпы үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен, айылдын тургундары менен ушу кызмат кылып эле байке күн түндөбөй кишилерди жакшылыкка ташып эле жүрүңүз ага. Бар болуңуз. Келиңиз, унаны тааныштыралы. Уна жөнүндө айтып бериңизчи. Эмне уна экен? Спринтер, Mercedes. 17 орун бар экен. Силерде 15 бала бар? Бизде 15 бала бар. Да 2 керек. 12 небере бар деп. 12 небере бар. Астыларын алып отуруп алышат. Алла кабыл кылсын да. Бул дүйнөнү жыргалы 3 нерседе дегендей. Имандуу аял, жакшы ат жана кенен коро дегендей. Ой. Тескерисинче ошол бул дүйнөнүн азабы ошол жаман аял, жаман ат жана тар коро дейт да. Эми жакшы атка жеттик, алхамдулилла, сүйүнүп атабыз. Сонун буга чейин кызыл машинаны эмне кыласыз ага? Мен жана кадр сыртында бир аз тамашалап айтып аттым эле. Ага, сиз бул спринтердин эшигин тиги кызыл машинанын эшигин жапканда эле жаап атасыз го депчи. Көнүп калган жаныңыз ага. Кызыл машина ак жолтой машина го, аны сатпайбыз го деп эле. Ал биринчи машина, биринчи деле эмес Но ак жолтой машина болду ал деле дечи. Эмне деген жакшылыктарга бардык. Кызыл Ауди менен иншалла.
Сонун ага. Чындыгында кайсы жылкы машина экен ага? 2009. 2009. Көлөмү канча экен? Көлөмү 2,5 куб. 2,5. Ооба. Буюрса эми Ысык көл, Каракол, Бишкек жолунан көрүп калышы мүмкүн эмес? Буюрса ага чейин эми окуш керек. Д категория жок. Буюрса ошол барып эле ошол окууга тапшырам. Категория бастырам. Анан кийин ошо аракет кылып көрөбүз. Эл менен элге кызмат кылып, ары ташып, бери ташып. Эмне жөнүндө сүйлөшүп алдык ага президент менен? Андан сырткары эмне болду? Канча убакыт сүйлөштүңөр? 10 мүнөт сүйлөштүк, 10-15 мүнөт сүйлөштүк. Болгон ооба, сүйлөштүк. Эми аманаттар бар эле, ошол айылдын жаштары бир аманаттарды тапшырды эле, ошол нерселерди айтып үлгүрүп калдык. Ошо биздин айылыбызга ошол мини футболдун бир эме керек эле, поле керек эле деп өтүнүштө ошону айттык. Мектеп маселеси бар эле. Анын баары Кудай буйрса чечилет деп убада кылды. Уже чечилип келатат деп. Бизге чейин эле уже ойлонуп коюшканбы дейм. Бирок ошондой болсо деле ошол элибиздин ушу жаштарыбыздын ушул аманатын айтып үлгүрүп калдык ошо. Жеке өзүм жолугуп көрө элекмин. Президент менен эмне жакын жолоп деле көрө элекмин. Анткени мындай мүмкүнчүлүк беришпейт да. Анан кандай кишкен ага мындай учурашканда, сүйлөшкөндө сизде кандай ой калды? Менде ушу эмнеси жактысы жөнөкөйлүгү жакты. Президент дегенде биз деле мындай ойлойбуз да. Неприступный болуш керек, бир мындай башкача болуш керек деп. Мен биз үчүн мындай жөнү мындай эле айылдык эле, мындай агабыздай эле, абабыздай эле ошондой эле мамиле кылды, ага инидей эле болгон мамиле. Сүйлөштүк, эч бир мүчүлүштүк болгон жок. Барлаштык, сүйлөштүк, учураштык. Эми график алардын андай адамдардын график эме да эми тыкыз да. Аны да түшүндүк. Эми чоюп отурган жокпуз. Кыска эле сүйлөштүк, амандаштык, рахматыбызды айттык, кеттик ошо. Сонун. Чындыгында биз кубанычтабыз. Эртеби, кечпи, буюрса бир максаттуу маек болгонун бүгүн көрүп туруп чындыгында бир кубанып турабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мынакей уулдарыңыздар чоңойду, дагы чоңоюп келатышат буюрса, алардын да ден соолугу бекем болсун. Ыйык орозо айында келиңиз. Жалпы көрүүчүлөргө бир сонун жаңылыгыбыз менен чыктык да. Өзүңүздүн сөзүңүздү айтыңыз, жыйынтыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу элим, мүмкүнчүлүк менен пайдаланып сизди ушул кирип келген, ортолоп калган ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Баарыңардын туткан орозолоруңар кабыл болсун. Эксан, хадия, садакаларыңар, зекеттериңерди кабыл кылсын Аллахым. Жалпы элибизге, журтубузга тынччылык, токчулук берсин. Иман нурун, хидаят нурун чачсын. Ушундай адилеттүү башчыларыбыз көбөйө берсин. Жана эки дүйнөлүк бактылыкка каалап кетет элем элибизге. Баардык ошол ким кандай максат койгон болсо, ошол максатка оңой жана жеңил жетишке Аллахым өзү жардам берсин. Рахмат сиздерге. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, эми сизге да рахмат. Алла ыраазы болсун. Сиз да бул ушу уна бизге келишке бир себепкерлерден болдуңар. Рахмат сизге. Сиздин командаңызга да рахмат. Анан дагы тоже мүмкүнчүлүк менен пайда болуп, менде бир сиңдим бар болчу, ошого да рахмат деп айтып коеюн. Ал да аябай чоң бир себепкер болуп калды. Ошентип эже ушинтип чалып көрбөйлүбү дегенде, ооба чалып көрбөсүн деп мен деле баягы көп маани берген жокмун, бирок ушул замат эле сиз чалып калбадыңызбы? Ошо рахмат, силер да себепкер болуп, ошо Алла ыраазы болсун силерден. Кубанычтабыз. Бир гана кубанычтабыз. Сонун үй бүлөсүңөр, суктандырган үй бүлөсүңөр, ушунчалык керемет үй бүлөсүңөр мен үчүн. Коомчулугубуз деле көрүп бир гана жакшы сөзүн айтып жүрөт го. Демек, коомчулукка бир пайдаңар тийген сонун бир үй бүлөсүңөр да. Ушундай үй бүлөдө ушундай жаңылык болгону бизди кубандырат, сүйүндүрөт. Биз бир гана кубанычтабыз. Өзүңүз айткандай биз ортодо жөн эле себепкербиз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Өзүңүз көргөндөй 15 балалуу үй бүлө мына ушундай сонун, унаалуу болушуп, президенттин колунан алышыптыр. Кут болсун эми жакшылык кайдагыла. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз.